Biz bugünkü günde biz tuğunu özgörttük. Gimindi de özgörtüşüz gerek. Sebep degende biz gimindi kabul alganda Soветтер Союзунун kuramından çıkıp algaçkı azattık kadamlarında жазганбыз. Ырдаганга да оор. Ар бир кыргыз бул гиминди ырдай албайт. Бул марш. Ошон үчүн Жогорку Кеңештин укугу, Жогорку Кеңештин милдети биз жакында гиминди өзгөртөбүз. Гимин ар бир кыргыз биринчи класстан баштап 85-90го чыккан биздин аксакалдарыбыз, апаларыбыз да ырдай турган жөнөкөй марш эмес, жакшы бутуна турган кыргыз эли, кыргыз мамлекетинин гимини болуш керек. Ушул боюнча биз иш алып барабыз, биз гиминди өзгөртөбүз. Себеп дегенде биз гиминди кабыл алганда Soветтер Союзунун убагынан чыккан мал болгон. Азыр биз толук бутуна турган, кадыресе өнүгүү жолуна түшкөн мамлекетпиз. Ошон үчүн биз гиминди өзгөртүшүбүз керек. Бардык кыргыз эли ырдай турган гимин болуш керек.